Өмүрдүн булагы дейт, баарыбызга маалым болгондой, шаарыбызда суунун тартычтыгы байкалбай койгон жок. Жай келди, күн ысыды, эгин талааларына суунун көп сарпталуусу айтор факторлор көп. Бул тууралуу кененирээк маалымат алалы деп Бишкек шаарынын мэринин турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча орун басары Жыргалбек Шамралиев мырзаны студиябызга чакырганбыз. Жыргалбек Жумадылович, кутман таңыңыз менен, кош келдиңиз. Кутман таң. Кутмандуу таңыңыз менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз да сиздерге эскертип кетели. Бүгүн биз түз эфирдебиз. Түз эфирде адаттагыдай эле WhatsApp иштеп жатат. Бүгүнкү ушул темабыз таза суу тууралуу болмокчу. Тиешелүү сурооңуздар болсо, келген мейманыбызга узатсаңыздар болот. Аны түз эфирден окуганга биз аракет кылмакчыбыз. Анан алгачкы эле сурообуз мына кечээ жакында эле дагы мындай суу боюнча азыр актуалдуу болуп жатат. Ушу шаар ичинде түштүк кичи райондордо дагы суу чектелет деген микрорайондордо дагы кабар чыкты. Ушуну тастыктап жалпы бир маалымат берсеңиз. Бул боюнча айтып коет элек, негизи суу берилет, суу болот. Суунун бир эле биз айткан буга чейин маалымат бергени бул кээде суунун басымдуулугу азайып, ошондой үстүңкү этаждарга кээде ошо суу тартыштыгы көрүнүп калып атат. Бирок суу берилип турат, суу болот. Ал жагынан маселе бизде негизи Арча Бешик менен анан Көк Жар конуштарында туулуп атат. Бул маселе акыркы 10 жылдан бери ошо Арча Бешик өзгөчө конушунда көрүнүп келет да. Мунун себептеринин бири 3 себеп бар. Биринчи себеп бул жайкы мезгил күн ызыганда жер үйлөр өзгөчө сууну, ичүүчү сууну бул башка сууга тармаганда колдонуп кетет да. Ошондо суунун көлөмү суу ичүү үчүн эмес, эмне огородторго, бакчаларга кетип калган үчүн абдан чоң көлөм көрүнөт. Ошол үчүн биздин суунун пайдаланууга жана ичүүгө мисалы нормасы 170 литр киши башына болуп эсептелсе, бүгүнкү күнү 500 литрден ашып кетти. Суу бар, бирок сууну ысыраптуулугу үчүн биз бүгүн суунун тартыштыгын ошол райондордо көрүнүп кетип калып атат. Эгер бүгүн ар бир жараныбыз сууну мындай барктаса, ар бир суу тамчысына мындай бир өзүнүн баалап, ошону барктап иш кылса, анда бүгүн суунун маселесин биз көрбөйбүз. Себеп дегенде азыркы көлөм мына орто алыш скважинасы иштеп атат. Азыр нормага туура келсе жок дегенде 300 литрге биз жакындасак, анда бүгүнкү күнү ар бир суу түтүгүндө биз басымдуулуктун деңгээлин ордуна келтиребиз да. Бирок ал тилекке каршы 500 литрден ашып кетти. Ага чейин буга тууралуу бизде рейдтер жүрүп атат шаар ичинде. Ушу негизи жер үйлөрдө кандай сууну колдонуп атат, шлангдарды кесип, ошолорду пломбировка кылып жана штрафтарды салууга чейин барып атабыз. Аргасызбыз ага. Анткени күндүзү сугатка суу колдонбош керек. Орто алыш суу кампасы деп калбадыңызбы? Ал ушул Бишкекте мындай 40% жарандарын камсыз кылат да, Лев Толстойдон өйдө жагы деп билдиргендер бар да. Ал эми калган жагы кайсыл суу менен камсыз болот? Бизде шаарда баш аяга 37 суу кампасы бар. Жетиштүү азыркы азыркы күнү нормага калсак да, норманы 2 эселесе болсо дагы азыркы күнү ал суу кампасы негизи жетиштүү. Бирок тилекке келсе биз нормадан бир топ эсе 3-4 эселеп чыгып кетип атпайбызбы? Ошондо биз ошо орто алыш суу кампасында мындай бир кыйла тартыштыкты күтүп калып атабыз да. Мунун дагы чечүүчү жолдору бар. Мунун дагы бир себебин айтып кетейин. Орто алыш суу кампасы түздөн түз Аламидин жана Ал Арча дарыяларына дагы ошолордон тиешелүү да. Себеп дегенде ошол нуктарда суу акса дагы жер алдындагы суу деңгээли, ошо артезиан суусу дагы бир кыйла ошо суу нымдуулугун алып турат да ошо дарыялардан. Мисал айтып кетсек, мына акыркы маалда мөңгүлөр азыраак эрип, кечкисин суук болуп, ошондо Ал Арчада суу жок болуп калганда, суунун деңгээли жер алдындагы артезиан 20 метр ылдый түшүп кетти. Бул эмнени көрсөтөт? Бул 20 метр ылдый түшкөндө эле насостордун кубаттуулугу азая түшөт. Ошондо дагы бир кыйла бир маселе жаратат. Бирок ага карабастан азыркы ошол кезде дагы берген суу ошо 2 эселеген нормага жетишмек. Бирок тилекке каршы 3-4 эселеп кетти, кээ бир жерде 5 эселеп. Ошо менен
азыркы маалда мына Ал Арча менен Орто Аламидин суусунан Чоң Алыш каналы менен дагы суу келип атат. Ошол жерде 7 бассейнибиз бар. 7 бассейндер дайым нымдуулук менен толукталып туруш керек да. Ошол азыр толукталып атат. Жакшы жагдай. Ошо суу деңгээли ылдый түшпөй, түзөлө түштү. Акырын өйдө көтөрүлүп атат. Бул жакын арада биздин жарандарыбыз да, жашоочуларыбыз да сезе баштайт. Суунун көлөмү көбөйгөн сайын. Жана биз ошо рейдтер кичине болсо да өзүнүн натыйжасын берип атат. Бир кыйла мына бүгүн биздин ишкерлерге да кайрылдык. Ишкерлерге да кайрылганда өзүм барып кыдырып бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. Көп ишкерлер да бизге карай кадам шилтеп, түшүнүү менен кабыл алып, азыр өз иштерин башкача ыкмага кээ бирөө кетирилди, кээ бирөө азыр убактылуу жабууга туура макулдук берди. Мисалы айтып кетсек, кээ бир мына унаа жугучтар мына көчөгүнө рейдтерде болду, иштеп атат дегендеринен алар болсо атайын цистерналарды коюп, жана техникалык сууларды өздөрү ташып келип куюп, ошо менен колдонуп аткан ыкмаларын биз көчөгүнү көрдүк. Бул азыркы шартка байланыштуу ошо унаа жуучу жайлардагы ошол барып аткандарга бизди да бир жагынан кубандырат. Себеп дегенде ичүүчү сууну чын эле айтканда машина жууганга, огородко техникалык суу деген дагы бар эле да, чарба суу. Ошо техникалык суу болуп, бул суунун ичүүгө болбойт. Ал техникалык сууну билесиз. Ал техникалык суулар бул болсо жердин үстүнкү катмарында турат. Алар болсо сугатка жана ушундай чарбалык иш аракеттерге колдонот да, колдонсо болот. Жылдан жылга суунун тартыштыгы. Бизде 24 ошондой скважинабыз бар. Шаарда иштеп атат. Ишкерлер сиз айткандай шаарда колдонгон, эми бизде эле эмес, жалпы Кыргызстанда бар экенин билебиз. Анан ичүүчү суу дегенди дал ошондой мындай ишкерликке пайдаланууда бааларынан айырмачылык кандай? Суу боюнча. Ооба, бул бизди жарандарга тарифтерибиз мисалы бүгүнкү күнү 10 сом 45 тиын турат. 10 сом 45 тиын бул 1000 литрге. 1000 литр ичүүчү сууга жарандарыбыз киши башына 10 сом 45 тиын төлөйт. Ошо менен биргеликте биз билебиз, мына магазиндерде биз суу алсак бул 25 сомго жарым литр алабыз. Анан кийин 1000 литрге 10.45, муну дагы бирок арзан деп же болсо бул суу бизде кененде биз ысырап кылбашыбыз керек да. Эң негизги ысырап же болсо ошондой эле өзүбүздүн огороддорго кое бербешибиз керек. Ошону биз айырмалап билип, ошону биз кичине барктап иш кылсак, анда биз ичүүчү суунун негизи өзүбүздүн ичүү суу негизи өмүр булагы жана биздин байлыгыбыз. Биз байлыгыбызды да кичине барктап келечекке да биздин уул кыздарыбызга, биздин урпактарыбызга да жеткиликтүү болушубуз керек. Шаар чоңоюп атат, кудуктарды көбөйтүү маселеси. Негизи шаар туура айтасыз, бир эле 2000 жыл менен эсептегенде шаарда 50 конуш пайда болуптур. 50 конуш ошол эле Арча бешикти, ошонун ичинде. Арча бешикке эң чоң конуш деп белгилеп экен, э? Ооба, эң чоң конуш. Эң чоң конуштардын бири, ооба туура айтасыз, 4600 үй бар. Ошолор бардыгы ошо Арча бешик негизги ошо конуштардын бири. Бирок конуштардын көбү дагы бир көйгөйүбүз бар. Бул суу түтүктөрүн ашар түрүндө салынып калган. Кээ бир үйлөр менен ошо барып ордунан текшерип, ордунан карап, ошо маселени чечүү жолдоруну бир кыйла кыйынчылыктар менен жаратып атат. Ошо ашар түрүндө салынган үчүн суу түтүктөрү кандай жатат, кандай кеткен, кандай түрдө кеткен, биз кээ бир жерден казуу түрүндө гана билгенге туура келип атат. Проекти жок, план жок. Ошонун негизинде биз көп нерсени мындай казганда гана билинип калган учурлар көп абданчы. Буга байланыштуу биз азыр шаар 3 негизде карап иштеп атабыз. Бул кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү иш-чаралар. Кыска мөөнөттүү иш-чарада бул биз ушул болгон жагдайды 1 ай, 1,5 айдын ичинде чечүүнүн жолдорун эсепке алып атабыз. Себеп дегенде биринчи жаңы түтүктөрдү киргизип, бир кыйла жана жаңы тосмолорду киргизип, бир кыйла үйлөрдү биз башка суу тосмолорго жана водозаборлорго көчүрөлү деп атабыз. Ошо менен бир кыйла жана Орто Алыш суу водоканалын, водозаборун биз кичине көлөмүн элдерин азайталы деп атабыз. Бара-бара мына эгер мамлекет өкмөт деңгээлинде да бул маселе көтөрүлдү, башкара суу
дагы суу бизде водозаборубуз бар. Ошонун жаранында 4 гектар жерди бөлүп берсе, аякта да жаңы скважиналарды киргизип, биз арча бешикти өзүнчө бөлүп кетсек, ошондо ортодогу биздин микрорайондорубуз жана арча бешик ичине эки башка болуп, бири-биринен суу талашпай калат. Эфирден сызга сурадыкпы, мындай көйгөй быйыл эле пайда болду деп, буга чейин деле бар болчу деп атпайсызбы? Жайында мындай маселе пайда болгон деп. Жылдан жылга начарлоо болсо, кийинки жылдарга бир альтернатива кандай, мындай иш пландары? Же мындай кийинки жылы мындай болбойт деп, кыш келгенде мисалы смог деп кызалат болобуз, бирок кайра эле кайталанат. Мисалы да ошо сыяктуу эмки жылы болбойт дегенге кепилдик жок да. Ооба, президентибиздин саясатында дагы 2023-жылы ушул калкты 100% таза суу менен камсыз кылуу боюнча дагы жарылга чыкпады беле дейм да. Туура айтасыз. Бул боюнча биз ошо кыска орто мөөнөттө негизги иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Бул маселени чечүү үчүн биринчи маселе ошо биз суу түтүктөрдү таштап туруп, башка резерв бар суу водозаборлорго бир бөлүк биздин жашоочуларыбызды көчүрөбүз. Жаңы суу түтүктөр менен анан мында орто мөөнөттө бул бир жылдын ичинде биз жанакы башкара сууну ишке киргизип, сельский деген жаңы водозабордун жанынан дагы жер алып, ошол жерге жаңы скважиналарды ишке киргизип, бир кыйла ошо орто алышты биз акырын бөлөлү деп атабыз, жаңы водозаборлорго. Ошондо азыркы орто алыштын көлөмүн, мындай суу берүү көлөмүн. Бул канча жылдык иш план? Бул бир жылда биз ишке ашыралы деп атабыз. Эмки жылы ушул маалда бул көрүнүшкө жокко чыгарып туруп, маселени деген кескин түрдө чечип, бирок бул дагы биз шаарыбыз чоңоюп атат. Мисалы айтып кетсек, 90-жылдары шаарыбыз 500 миңге тегерегиндеги шаар болсо, азыр болсо биз 1,5 миллионго чукулдап калдык. Анткени биз дагы 32 жакынкы район, Сокулук районунун, Аламедин районунун калктарын биз суу менен камсыз кылып атабыз. Аны да унутпаш керек, аяктагы көлөмү көбөйүп атат. Мисалы айтып кетсек, 3 жылдын ичинде эле Сокулук районунун айылдары ошол эле башкара суудан суу ичет, 70% суу алуусу көрүнүп атат да бүгүнкү күнүчө, көтөрүлгөнү. Телекөрүүчүбүздөн түшкөн суроо экен. Эми айтып атасыздар, дейт, бүгүн аба ырайы абдан ысык, аномалдуу ысык болот деп атасыздар. Бассейндер, фонтандар качан иштейт дейт? Фонтандар бүгүнкү күнү мына биз иштейт. Бул деген себеп дегенде алар деген бир суу толгондон кийин кайра циркуляция түрүндө эле ошол эле суу иштей берет, сарпталбайт. Ооба. Ал эми бассейндер? Бассейндер болсо бизде ошо өйдөкөй зонадагы бассейндер негизи акыркы бул ойлоп атабыз, 2 жума, 1 айга чейин бул маселени биз азыркы ситуациядан толук түрдө азайтып туруп, чыгып туруп, анан кийин аларга да өздөрүнчө бир эреже каралганбы? Акы төлөө боюнча маселелери же кандай ишкерлик? Алар кандай сууну колдонот? Көбүнчө бул бассейндер жана банялар бул ичүүчү сууну колдонот. Ичүүчү суу колдонот. Бунда мына санэпидемнадзордун нормасы менен да иш кылышат экен. Аларды биз кийинчерээк карап чыгып, башка сууну колдонуусун кароосун анан кийинчерээк көрөбүз. Себеп дегенде алар да санитардык норманын негизинде иштеп атышат. Бирок аларга да убактылуу чектөө киргиздик. Суу унаа жуучу жайлар болсо, ошол келечекте биз толугу менен техникалык сууга көчүрүшүбүз керек. Ал бул келечекте боло турган иш, бирок жакынкы ыкмаларын көрүп айтсак болот, ушул иш ордунан жылды деп. Ичүүчү суу деген бул ичкенге жана адамдын пайдалануусуна иш керек. Дагы бир көрүүчүбүздүн суроосун окуп койсок, быйыл суу жок болуп жатат, буга чейин мындай болгон эмес дейт. Суткасына 5-6 сааттан эле суу берилип жатат. Акыркы 3-4 жылда май айларында 1 жума же 10 күн тартыш болду дейт. Андан кийин кайра калыбына келди дейт. Түнкү саат 12-де жабылган, ал эми азыр күндүз саат 15:00-дө суу жок дейт. Дааратканага кире албай жатабыз. Эртең менен бетти жууя албайбыз дейт. Ак Ордо, Ак Өргө конушунан дейт. Азыркы учурда абал кандай ал жакта азыр? Ошол бул тургуну окшойт. Айтып кеткенде бул Арча бешик, Ак Ордо, Ак Өргө тараптарда бизде азыр график менен суу берилип атат. Азыркы маалда күндүз болсо ошол жерде мынакей атайын суу ташуучу машиналар иштеп атат. Ошол жерде көчөлөргө суу ташып элдерге таратуу иштери да ошо менен кошо толуктап иш жүргүзүп атат. Мына бүгүн күчөтүп, аны 10 машинага чейин көтөрдүк.
ошол ушул жаңы конуштарыбызда бүт ишин жүргүзөт. Бул абалды турукташын, туруктуу болушун биз жакынкы арада күтүп атабыз. Кечинде эле мына саат 12-де барып ошол эле скважиналарды текшерип көрдүк. Скважиналар иштеп атат. Жана мен айтып кеткен Аламедин Ала Арча суусунан суулар келип, ошол жерде бизде 7 чоң бассейн бар. Суу топтомо бар. Ошол жерге суу топтолуп, ошолор дагы жер алдындагы суусун деңгээлин өйдө көтөрүлгөн. 2 метр эле өйдө көтөрүлүп берсе, жер алдындагы ошол суулары 2 метр өйдө көтөрүлгөндө эле суу насостордун кубаттуулугу бир кыйла жогорулайт да, биз көбүрөөк суу бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошо менен биз бул маселени дагы кубаттуулукту, суунун көлөмүн көбөйтүп, буюрса жакынкы аралыкта бул маселени биз жокко чыгарабыз го деп. Жана мына 22-июнда ызык суу да берилет. Ызык суу да берилгенде ал да өзүнүн жардамын көрсөтөт. Буюрса. Жакшы экен. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосуна көңүл буруп койсок, муздак сууга болгон баа дагы көтөрүлүшү мүмкүн деп шаардык кеңештин депутаттары белгилешкен эле. Дагы көтөрүлөбү деген суроо экен. Мен белгилеп кеттим, буга чейин мына биз 10 сом 45 тыйынга суу 1-июндан баштап биздин шаардык кеңеш макулдугун берип бекитти. 1000 литрге. 1000 литрге. 1 тонна. 1 тонна. 1 тонна суусуна 1000 литрге. Анан кийин бул жерден да айтып кетиш керек. Бир кишиге 1000 литрге биз 10 сом 45 тыйын деген баа коюлду. 1000 литрге биз ошондо эле бир айда киши башына бир 50 сомдун тегерегинде чыгат экен. Киши башына. Бирок азыркы сиз буга чейинки эсептөөңүздө бир киши 1,5 тоннага чейин колдонуп коюп аткан турбайбы бир күндө бул, Бул азыркы бул сарпта норма негизи 170 сом. Бирок адам бизде счетчиги жок үйлөр 170 литрге күнүнө төлөйт, норма менен төлөйт. Биз аны азырынча эсептей албай атабыз да, кайсы үй ким канча колдонот деп. Ошон үчүн норма менен 170 сомдон кетет да. Эгер биз ошода иш планда кыска мөөнөттүү иш планда болуп атат, биз жаңы конуштарды, арча бешикти, жер үйлөрүбүздү биринчи иретте ошо арча бешиктен баштайлы деп атабыз. Ошо 3-4 айдын ичинде суу счетчиктерин коюп чыгабыз. Суу счетчиктерин койгондо да ар бир жаран кичине үнөмдүү иш аракеттерин жүргүзөт деп ошону сууга мисалы коюлганда. Ысык сууга коюлган, аз болбосо биз жер үйлөргө ошо сууга коелу деп атабыз. Анын үчүн жанакындай бир кыйынчылыктар менен биз дуушар болуп атабыз. Анткени план жок, ген план жок, суу түтүктөр салынып кеткен. Ошонун баарын иретке салып биз счетчиктерди коюп чыксак, ар бир конуштардагы маселе да бул. Конуштар. Ошондо суу иреттүүлүгүн жөнгө салганга бизге мүмкүнчүлүк толук түзүлөт да. Келечекте ар бир үй, ар бир квартирада эгер счетчик коюлуп чыкса, анда бүт жечкен шаарлардай болуп эле биз ар бир жарандарга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Ар бир үйгө суу жеткирүүгүн контролго алсак болот. Ошо менен биргеликте анан кийин суунун иретсиз колдонуусунда биз алдын алат элек да. Бишкектин чет жагында жашагандар мисалы 20-30 метрди казып анан артезиан суусун чыгарып алгандар бар да. Алар кандай көзөмөлдөнөт? Эми 20-30 метр бул артезиан суусу эмес. Биринчиден, бул техникалык суу. Техникалык суу. Бул суунун бир гана суугатка же бир башка чарбага колдонсо болот. Мал чарбачылыгы. Чарбага колдонсо болот. Муну бирок ичүүгө болсо болбойт. Анткени аны биз ар бир суу күн сайын бизде мына ар бир скважинадан суу водозаборунан күнүгө анализ алынып турат. Ар кандай оору сыркоолор жокпу деп, же болбосо адамдын ден соолугуна зыяндуу бир элементтер жокпу депчи, ошону жүргүзүлүш керек. Мындай деп айтып кетсем, жандын суусу дагы жаганда 30 метрге чейин сиңип кетет. Бир эле жандын суусу жердин үстүнөн. Ошон үчүн муну 20-30 метрден суу алынды артезиан дегенден баш тартыш керек. Ол артезиан эмес. Көп учурда артезиан деп айтып жүрүшөт да. Эгер чыгарса, анда фильтр коюуга туура келет. Биринчиден фильтр коюуга туура келет. Экинчиден болсо, бул албетте биринчи артезиан суусу жок дегенде 120 метрге чейин түшүш керек. Терең болуш керек. Анын терең болгондон кийин атайын фильтрлер коюлуш керек. Ошол эле скважинага фильтрлер коюлат. Жана ошол скважинадан чыккан суунун биринчи анализин жүргүзүп туруп, мүмкүнбү деп
анан кийин ишке бербесе ошол анда демек техникалык сууга акы төлөнөбү? Ошол жарандар төлөш керекпи? негизи Өзү казып алгандар ошол. негизи азыркы маалда андай техникалык сууга ар бир жерде өздөрү казып алып атат. Андай азырынча норма жок. Бирок биз аны да көзөмөлгө алыш керек. Туура белгилеп кеттиңиз, себеп дегенде бул жалпы суу бассейнинде мындай тиешеси болушу мүмкүн. Эгер биз иретсиз ар бир жаран, ар бир үйдө өздөрү эле сууну киргизип алып атса, анда жалпы бассейнден суусу тартыштыгын мындай коркунучу болуп кетиши мүмкүн. Рахмат. Жыргалбек мырза белгилеп кеткендей, мынакей 1 тонна сууга 10 сом 45 тиын төлөнөт экен, а дүкөнгө кирип сиз айткандай эч ойлонбостон жарым литр сууну 23-30 сомго алып ичкенибиз бул чындык. Ойлонуп турат. Суу өмүрдүн булагы дейт. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, бала бакыранын ден соолугу үчүн, келечеги үчүн, мамлекеттин бекем болушу үчүн, мындай иштердин жолго коюлушу үчүн кыйылбай төлөсөк болчу да экен. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Суу өмүр булагы деп коет экен. Сууга аяр мамиле кылып, суу колдонуу маданиятын дагы өздөштүрүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек.